Assalamu alaikum, урматтуу коллегалар. Бардыңыздарды ушул кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Иштерибизде ийгилик болсун, жакшылык болсун, бөөдө кырсыктан сырткары бололу. Урматтуу коллегалар, азыр биз эмне себептен чогулуп атканыбызды баарыңыздар түшүнүп турсаңыздар керек. Ар бир айдоочуга аялдамага токтоо маданиятын үйрөтүүгө ошого баарыбыз чогулуп атабыз. Эми мындай, урматтуу коллегалар, бир туугандар, автобустардын баары келип туруп эле аялдаманын башында токтоп туруп, арт жагында пробка болуп созулуп кетип атат да, баягы поезддин немесинде вагонунда кылып эле ар жакка чейин созулуп калып атат. Ошол себептен азыр жетекчиликтин тапшырмасы менен ар бир аялдамага барып, ошол аялдамадан автобустарды башта барып токтотконго үйрөтөлү. Мурункудай кубалашпай, азыр баары тең жолго түшүп келатат. Өзүңөр көрүп атасыңар кичинен. Эми мына аялдамага токтоо маданиятын үйрөтүүгө баарыбыз чыгып атабыз. Ушундай сууктун күнүндө барып алып, ошол ар бириңиздер ошол жерге турганга жараша ошонун акыбети кайтып, эртеңки күнү ушу биздин айдоочулар ошол тартипке көңгүдөй кылалы. Ошондуктан баардыгыңыздарга кайрылам, урматтуу коллегалар, айдоочуларга барып, колуңуздарда тигинекей таягыңыздар турат, үстүңөрдө атайын кийимиңер турат, формаңар. Ошону менен келип аялдаманын башында токтоткула деп бүт баарын ушундай көрсөтүп тургула. Элдер дагы, жүргүнчүлөр да түшүнсүн, аялдаманын башына барып токторун билсин алар дагы. Анан келип алып, баягы мурунку заман жок да, ар кайсы жерден бурчтан токтотуп койчу деп эле түшө калган. Азыр ар бир автобус аялдамага токтош керек. Эми ошо аялдаманы токтоо маданиятын да жакшыртыш үчүн баарыбыз чогулуп атабыз. Урматтуу коллегалар, жакшылап, баягы көңүл бөлүп, ушул ишти аягына чыгарганга чейин жардам берип коюңуздарды суранабыз. Ишти сонун кылып, результатын чыгаралы. Эң негизгиси жыйынтык. Ушул паркарда талондорубуз барбы? Бар, автомобилдерден, бийлик автомобилдерден жол эрежени сактап, хорошо. Дистанцияны сактаңыздар, макулбу? Жүргөндө акыл эмеле 5 км/ч өткөрүп школабыз, анча мынча жүргүчүлөр макулбу? Бардыңыздарга маалым болгондой, шейшемби, бейшемби күндөрү Бишкек шаар транспорт башкармасы рейдтерди өткөрөбүз. Ошол рейдтердин алкагында айдоочулардын посадка-высадка пассажиров, андан сырткары тейлөө маданиятын сактагыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мисалы, могул жерде Пучка-Чуй аялдамасы болгон болсо, ошол жерде айдоочу туура эмес келип туруп ошол жүргүнчүлөрдү высадка кыла турган болсо, биз деген рейд алкагында актылар түзүп, бардыгына дисциплинардык комиссияда карайбыз. Бир гана айдоочулардын тейлөө маданияты эмес, бул жерде жүргүнчүлөрдүн да маданиятын жогорулатыш керек болду да. Себеби дегенде, ошол жүргүнчүлөр буга чейин автобустун саны аз болгондо байланыштуу маршруткаларда жүргөн. Ошол маршруткаларда жүргөндө светофордо же пешеходдо же аялдамасы жок жерлерде токто деп ошентип бардыгы үйрөнүп алган. Азыркы күндө биз ошол нерселерди жоюдабыз.